Assalamu alaikum, Kırgız elim. Bugün maşinem buzulup maşinamda oңдоп atkан жигиттер бар эле. Анан ушул жерге келип калсам, кошо менин машинамды оңдоп аткан баягыда өзүңүздөр билесиздер, интернеттеги текеси болбоду, чекеси жарылып, ортосунан тешилип, эмне болот деп суроо берип отурган мына ушул жигит экен да. Азыр эмне койдурду? Азыр мындай эле тиккен, жакшы эле, Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Ошол врачтарга рахмат, сразу ошо тез неме көрсөтүшүп, сразу тигип беришти. Анан ошол жактан эле больницадан чыгып, мен 6 күн ошо почтада жүрдүм кечке чейин. Ошо 6 күн чеке шишип, бетке тарап, ошо өзүм жоготуп баштаганда балдар үйгө жеткизишкен. Ошол жактан өзүм үйгө барып лечение кылдык. Азыр Кудайга шүгүр, жакшы баары. Аллага шүгүр, аман эсенбиз. Кыргыз элине тынчтык каалайм. Ошо мындан ары келечегибиз оңолуп, коррупция жоюлуп, таможня маселеси чечилип, чек ара маселеси чечилип кетсин. Эмне эле ошо эл арасында ынтымак болсун, тынчтык болсун, жаштарыбыздын келечеги оңолуп, баарыбыз Аллах таалам ошол жаштардын жүрөгүнө иман берип, жаштарыбыз имандуу, жакшы келечек каалайм ошо. Айтканың келсин. Мына ошол биздин Арал деген жигит менин машинамды карап эле көрсө ушул чоого жүрүшүптүр. Түн ичинде жана революцияны кылабыз. Ушул мамлекетке жакшылык каалайлы, ушул мамлекет оңолсун деген жигиттер экен. Мына артта дагы бир отурат. Баш пластмасса. Мунун башы чын эле пластмасса экен. Аягы эмне болду? Арт жагы карагылачы. Бул машина оңдогон жигиттер экен, жөн эле машинаны карайт экен. Анан случайно жолугуп калып мен бир тартып коеюн деп чечтим. Урматтуу мамлекеттен ээлеринен суралат элем. Садыр байке, ким Камчыбек байке жардам берип койгула ушул жигиттерге. Мына азыр түн ичинде чынын айтканда көчөдө машинамды оңдоп берип атышат. Мен ыраазымын ошол жигиттерге, бүшүп тоңгонуна карабай. Анан мына бул да жигит көзүнө ок тийип, мына бир көзү ушундай экен. Булардын баары силердин да чогулуп баргансыңар. Анан чогуу ок тийип. Жо чынын айттыңарчы? Жо, бул жерде сиз акыйкат үчүн барганбыз, ошо барып алдыда жүрдүк да. Акыйкат үчүн. Жалаң ошо алдыда жүргөндөргө тийди да окчу. Бая патриот болуп, элди бая качып аткан элди артка качтырбай биз ошол жакта жүрдүк да. Элди алдыга сүрөп качпагыла. Элди атып атканда биз чынында жинибиз келди. Тура албадык да. Тура албадык. Мага эң биринчи машинаны чыштап кетип атканда ошо бир дос балам көзү жакшы көрбөй атат, өзү электрик деп. Арал, сен айткансың, эсиңде барбы? Көрсө сен турбайсың, анан жана мен келип сурап, сенин көзүң эмнеге жабылып атат десем, көрсө чын эле ок тийип, азыр мына бир көзүм көрбөй атат деп атат. Урматтуу мамлекет ээлери, ушундай айтайынчы, эми президент бизде жок болуп атпайбы? Сураныч, ошол жигиттерди карап, бир сиздер үчүн чыкты, мамлекет үчүн чыкты, кыргыз эл үчүн чыкты. Мен айтып атам, мен деле жүрдүм, бирок мен үшүгөндө кетип калгам. Булар аягына чейин жүргөн жигиттер экен. Ошол жигиттерди унутпай бир мага жазып деле койсоңуздар болот. Мен булардын телефондорун таап бергенге аракет кылам. Анткени мен да бир байкушум да. Lexus айдасам машинам бузулбайт эле, бир жаманыраак машина айдап буларга келип оңдотуп атам, чынын айтканда. Анан бул кишилер мына түнү күнү, мына азыр суук болду, аябай мына этаждын алдында оңдоп атышат. Сиздерден сураныч, ошону бир карап койсоңуздар.